маршрутка баргандачы жаштары дайыма турупчы. А Кореяда мондай жок да азыр. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дегенчи. Менин жашоомдо мамилесин кенен болушу үчүн кыргыз тилин үйрөндүм. Сиздин келбетиңиз кыргыздарга да окшоп кетет экенсиз да? Кыргыз кыздары сулуу да. Кандайсың, кандайсыз дегенде дайыма жакшы. Жаман деп айтпайт да. Жакпаганычы? Жакпаган эресек элдери айтат, ой, всё жакшы болот, дайыма мен ошол убакта келем дегенде келбейт. Ошол убакта чалам дегенде чалбайт. Жашылча, морковка, анан тыквенный семена с кожурами. Ошондо баарын чогултуп мен ичтим да, бир жердин ичиндечи. Анан кан анализ бергенде таптаза болду. Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү менин маектешим Корея улутундагы 53 жаштагы сары эже. Ал кыргыз тилин 1 жылда өздөштүрүп, бүгүнкү күндө кыргыз тилин суудай сүйлөп, коомчулукка туура тамактануу жөнүндө кеңештерин берип келет. Эмне үчүн Кыргызстанды тандоого эмне түрткү болду? Бүгүн ушул жана башка суроолордун алдыда кененирээк сиздерге алып бергенге аракет кылам. Саламатсызбы сары эже? Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Алгач эле ушул суроодон баштагым келип турат. Эмне үчүн Кыргызстан? Кыргызстан, силер билесиңер да. Кыргызстан өтө суунун жери го. Анан биякта природасы, аба ырайы да, тоо. Вообще тоонун эң суунун жери да. Аябай кооз. Аларчага барганда мен Сарычелекке барып, анан Соңкойго барып, Ыскойго барып, Аларча, биякта Кашкасу. Вообще Кыргызстандын тоонун мыкты. Жаратылышы кооз. Анан элдери дагы жакшы да. Мондай кунок кабыл алганга назик, ушундай мамилеси жакшы. Мен биякта Кыргызстанда жашаганын жакшы көрөм. Келиңиз, маекти баштаардан мурда сиз менен жакындан таанышып алалы. Сиз 53 жашта экенсиз. Үй бүлөңүз каякта? Канча уулуңуз бар? Канча кызыңыз бар? Менин үй бүлөсүм биякта. Мен уулумду Казакстанда төрөлдүм 92-жылда. Анан менин кызым биякта консерваторияда бүттү. Азыр Германияда окуп атат. Бүткөндөн кийин менин кызым да дагы биякка келет. Ошо сынакада биякта, менин баарын үй бүлөм, жолдошум биякта, уулум биякта, кызым биякта, сынака дагы биякта. Канча жыл болду Кыргызстанда жашап жаткандарыңыз? Мен 95-жылда биякка келдим, кайра Кореяга кеттим, кайра келдим, анан ооруган себептен дагы Кореяга барып, 4 жыл мурун кайра келдим. Уул кыздарыңыздардын баары эле үйлөнүп, күйөөгө тийгенби же? Жок, мен Кореяда күйөөгө чыккандан кийин бойдок болдум да, анан Кореяда күйөөгө чыккандан кийин Алматыга барып, анан кайра биякка келдим да. Уже үй бүлөсү менен биякка келдим. Эгерде сиздин уулуңуз же кызыңыз мындай Кыргыздан алам же күйөөгө тием десе, ошол учурда каршы болмок эмес белеңиз? Кандай карайсыз? Жок, менин оюмча, эгерде адамдын характери жакшы болсо, мисалы менин кызым бар да, кызымды өтө сүйүнсөчү, сүйүнүп жатат, ошол макул болмок да. Назик болуш керек, характери жакшы болуш керек да. Характери кыргызча билбейм, унутуп калдым. Мүнөзү жакшы болсо макул болмок. Мындай кыргызча так сүйлөгөн башка улуттарды көп деле кездештирбейм да. Сизди карап отурсам, сиз түш жоруугадай деңгээлде сүйлөп калыптырсыз, кыргызча. Анан канча жылда үйрөндүңүз кыргыз тилди? Вообще негизи мен жарым жыл бүтүрдүм, жарым жылчы. Анан филологияга тапшырдым атайын. Анткени филология тапшырганда студенттери көп, ошо мен сүйлөшүм керек болчумун. Ошолбода 12 жыл мурун, 13 жыл мурун биякта Бишкекте көбүнчө орусча сүйлөчү.
Биринчи Ошондо- орус тилин үйрөндүңүз, ооба, биринчи орус тилин үйрөндүм. Анан кыргызды үйрөнүшү керек болгон себептен эми филологияга тапшырдым. Но ошол жакта эми кыздар менен сүйлөшүп, анан тил жагынан, грамматика жагынан эми филология боюнча дагы жакшы үйрөндүм. Бул жака Кыргызстанга келгенде орус тилин билчү белеңиз? Жок, орус тилчү. Корей тилин билип эле келгенсиз? Ооба, жалаң корей тилин эле билдим. Кандай кыйынчылыктар болду биринчи Кыргызстанга келгенде? Эч кимди тааныбайсыз, же тил билбейсиз? Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылык, өтө кыйынчылык болгон жокпу. Мен дайыма кызыгып жүрдүм да. Тамакты мен жакшы көрдүм. Анан элдер жакшы болгон да. Анан мен сураганда дайыма жооп берчү. Маршрутка баргандачы, жаштары дайыма турупчы. А Кореяда мондай жок да, азыр жаштары анча эмес. Сиз биринчи орус тилин үйрөндүм деп айтып калбадыңызбы? Анан кыргыз тилин эмне үчүн үйрөнүш керек деген ой келди. Мисалы, бул жакта орус тилин билсең деле жашап кетесиң. Ооба, жашап кетет. Бирок тил кандай тили көбүрөөк билсе, мамилеси эми керен болот да, кенен болот. Ошо элдер менен общение, мондай сүйлөшүү жакшы билиши үчүн эми тил билиш керек. Мисалы Бишкекте айылдан келген кыргыздар бар да, алары орусча сүйлөгөнгө анча эмес каалабайт да. Аларга кыргызча айтканда эми жаны жүрөгү ачылат. Ошол себептен менин жашоомдо мамилесин кенен болушу үчүн кыргыз тилин үйрөндүм. Кыргыз тилинде мындай макал бар да, канча тил билсең, ошончо дил билесиң дегенчи. Ооба, ушундай тура. Ошол мен айтайм деген да, канча тил билсе, эми канчалык дил билсең, ооба, билесиң деген. Биздин өлкөбүзгө жаңыдан келгенде кандай кызыктуу окуялар болгонун эстеп айтып бере аласызбы? Революция Эмнелерге революция канча жолу революция мен жүргөн канча вичи жолу революция болду. Именно мен жашаган убакта революция болду. Анан эми кичине эми шак болдум да, бирок жакшы, баарына да өттү. Биздин өлкөбүздүн эмнеси таң калтырды, эмнеси жаккан жок? Жакшы нерсенин кыргыз адамда сүйлөгөндө дайыма жакшы жооп беришет. Кандайсыз дегенде дайыма жакшы, жаман деп айтпайт да. Бизде мисалы анча эмес болсо биз жакшы айтпайбыз. Как ушундай да. Бирок Кыргызда кыйынчылыкта болсо, жашоо анча эмес болсо дайыма жакшы айтышат. Ошондо мен аябай жакшы көрөм. Анткени жакшы айтканын себебин келечекте мүнөт болуш керек го. Мүнөт эмес эми надежда дегенчи келечекте. Үмүт менен жакшы айташ болот. Эми ошондо эми мен уну укканда жакшы көрөм да. Жан дүйнөсү жакшы. Жакпаганычы? Жакпаган нерсе элдер айтат, ой, всё жакшы болот дайыма, мен ошол убакта келем дегенде келбейт. Ошол убакта чалам дегенде чалбайт. Убакытка так эмес. Ооба, так. Анан социалдык тармакта сиздин видеоңузду көрүп калдым да, 4 жыл мурун рак илдетине чалдыккам деп. Анан ошол эле учурда туура тамактануу жөнүндө маалымат бериптирсиз. Ошол боюнча айтып берсеңиз? Ооба, кокусунан билдим да эми. Анан операцияны кылдым, анан турту химия өттүм. Ошол убакта менин жолдошум да бар, эми балдарым бар, мен жашашым керек болчу да. Анан жалаң химия өттүргөндө жакшы болот дегенин маалымат жок да. Ошондо анда мен эмне кылыш керек? Жалаң эме больницага барып дайыма химия өттүрүш керекпи, же мен өзүм эмне кылсам болот дегенин оорунун ушундай макала дагы бар да. Туура тамак жесе оорулары эме кетирсет болот деген
информация эме маалымат бар да. Ошондо мен кандай тамак ичиши керек, эме туура тамактын таасири эмне деген да. Туура тамактын таасири эме кан тазалашы керек биринчичи. Анда кан тазалашы үчүн мен эмне кылышы керек дегенде көп информация алдым. Китепти окудум, анан ютубудан да үйрөттүм, эме орус тилинде, кыргыз тилинде, корея тилинде, анан диссертацияны дагы окудум. Аягында мен муну чечилдим. Эң маанилүү жашылча, морковка, анан эме тыквенный семена с кожурами. Анан семена лён, семена, именно семена, ал жакта кайсы бар, ошол кайсынын кан тазалайт. Морковка бета-каротини аябай көп да. Ошол эме антиоксидантыны эффекти берет. Ошондо баарын эме чогултуп мен ичтим да 1 жылдын ичиндечи. Анан эме кан анализ бергенде таптаза болду. Ошондо мен жашоом аркылуу билдим да. Вот кан анализ берип, анда эме мен муну элдерге айтышым керек деп ушундай тунук ачылганда биякта жаштары да келет да. Бирок оорулары ким ооруйт, эме кичине жардам информация бериш үчүн мондай TikTokка информация бердим. Ошол эме вот химия өттүм, анан араке кылдым да. Аябай араке кылдым да. Тамак ичкенге араке кылдым, анан жоо менен барганда да араке кылдым. Химия болгондо аябай кыйын да. Бирок араке кылгандан кийин мондай результат да. Ошондо ким ооруса өзүмө максат коюп мени муну баары ооруларын эме жеңем деген максат коюп араке кылыш керек. Кээ бир жарандар бар да, мисалы ооруса депрессияга түшүп кеткендей болду деп жашоосунан үмүт үзгөндөр бар да. Ошолорго мындай кеңеш берип кетсеңиз? Да, ошондо алар дагы эми витаминда аз да организмдечи. Ошондо араларга дагы айтам, эми жашылча көп жейиш керек. Анан семена бар го, мен айтканы, ошондо жейиш керек. Бирок мечи эмне ойлосо ушундай таасир берет да тиги организмге. Ошондо дайыма күлүп жүргөнү араке кылыш керек да. Мен мисалы химия айганда күчү жок болду да, анан араке кылыш керек болчу да, эми кубаныч менен жүргөнгөчү. Бирок кубаныч менен жүргөндө эми күлүбөй да, эми кыйын да. Ана кантип мен араке кылдым. Мондай эме ручка бар го, ручканы бияка коюпчу, ушундай эме күлүп жүрдүм да. Анткени кылганда кабыл алат. Эме адам манай жакшы болуп атат. Анан кийин эме вот киргенде организмге таасир берет, иммунитет көтөрөт да. Ошондо деги депрессия ушулдары аябай кыйын да, мен билем да ушул. Бирок өзү араке кылбаса ким араке кылат? Ошондо бүгүн мен жашайм деген бул бүгүнкү жашоо маанилүү да. Ошол жашоодо кубаныч менен анан ыраазы менен жашашы керек. Анан туура тамакты ичип, мондай күлүп жашаганда муну орунун кетирсе болот. Эң негизгиси жакшы маанайда жүрсө, негативдүү ой жүгүртпөсө жакшы болот. Анан ошол эле видеолоруңузда Кореядагы азык-түлүктөргө караганда Кыргызстандын азык-түлүктөрү даамдуураак деп айтыптырсыз. Ошол айырмасын айтып бериңизчи. Мисалы, мен айтайын дегеним жана чизкейк тууралуу видеоңузду айтып атам да. Ооба, мен толтура айтсам болот. Эми биякта уйчи кайсы жерде алар эми тоодо да тоодо. Алар эми эртең менен тоого барыпчы, анан кечинде кайра эми өзүнүн үйгө келишет да. Эркин да, эркин жүрүшү. Тиги Кореяда эми, Канада эми, Америкада уйлар кандай жалаң сарайлар ошол орун берет. Ошого да депрессия болуп алар дагычы. Анан эми химикатта берет да, тиги сүт көп болушу үчүн. Кыргызстанда мындай жок. Тоого барганда эркин эме жашап, ошол эми сүттү кандай эмес сонун сүтү да. Ошол сүттү сметана заводда кылат го. Ошол эме сүт менен чизкейкти даярданганда вообще сонун да. Кореяга мен барганда жейм да, мондай даамы жок. Ана сүтү жакшы. Дагы мисалы жашылчаларынан айырмалары барбы?
жашчалары yana биякта химиката кичине вот азыр билбейм да чын эле. Мурун бапса химикатасы эме биякта өстүргөн да. Но бирок эме Кореяга башка өлкөгө караганда бизде химиката аз. Анан сиз Кыргызстанда жүргөндө Кореяда тааныштарыңызга айтасызбы? Кыргызстан деген сонун өлкө, келгиле. Аябай, ой, кандай менин вообще коноктору мен реклама кылган себептечи дайыма келип атат да. Вот азыр апрелдин аягында дагы келген, эме тоого алар менен жүрдүм. Анан майдын аягында дагы келет, ана июнда дагы келет. Ошол и супара экиге. Алар супарага дагы рапкан, а мага 20% берди да. Скидкачы. Дайыма коноктор менен жүрүп атат. А сизди карап отурсам, эч мындай 53 жаштагы айымга окшоп көрүнбөйсүз да. Анан мындай жаштыгыңыздын сыры эмнеде деп сурап коеюнчу. Ушул эме тиги жашылча жеген себептен да. Бетиңизде бырыш жок экен. Жок, одеда не секрет айтамчы. Аялдар айтат, косметологияга барыпчы, мондай клиптиги кылыпчы, эне сонун болот. Биринчи организмди сакташ керек да, өзүнүн организмчи. Өзүнүн организм сакташ үчүн эмне кылыш керек? Туура тамак жеш керек да. Мен көбүнчө ракмаштуу мен эме рак менен ооруган боюнчачы, ошол ооругандан кийин туура тамак жеп атам го, эме тиги морковный, свежий сок или башка жашылча. Ана ошол туура тамак ичкен себептен ошол бетим мондай да. Бетиңиз жылмакай, э? Ооба. Анан жол менен барам, эме көп жол жүрөсүз. Ооба, кан кыймылдашы керек да. Ошондо эме кан кыймылдаган кийин эме организм ушундай жаш болот. Ооба, иммунитет жакшы болот. Организм дагы эме мондай кыймылдаш керек да. Мондай косметика кылып эме мондай отурсачы, кыймылдабаса организм кыйын да. Ошо организм жакшы болушу үчүн кыймылдаш керек. Сиздин келбетиңиз кыргыздарга да окшоп кетет экенсиз да? Кыргыздарга бой. Анда мен эме козго эмес эме сулууго, кыргыз кыздары сулуу да. Ошону эгерде кыргыздарга окшошу болсо мен сулуумун го. Сиз сулуу болуп турасыз. Кээ бирлер болот мындай кыргыз деп ойлоп сизге келип кыргызча сүйлөп. Мен тамаша айтам да сизгечи. Таксилер менден сурайт да, каяктан эме акценти бар да кыргызча сүйлөгөндөчү. Мен айтам алар, мен нарындан келдим деп. Жежел болсо, мен Кореяда көп эме жашаган себептен ушундай сүйлөп атам депчи. Кыргызмын, нарындагы кыргызмын деп. Ооба, нарындагы жежел болсо мен Кореяда ушундай көп жашаган себептен кичине азыр мен акценти бар деп жооп берип атам да. Кореяга канча убакытта бир барып турасыз? Азыр 1 жылда 1 жолу эме барып келем азыр. Ошол Кореядагы адамдар менен деп коеюн, Кыргызстандагы адамдардын мындай окшоштуктары, айырмачылыктарын айтып бериңизчи. Эмнеси болсо да сиз ал жакта да жашап көргөнсүз, бул жакта да жашап көргөнсүз, анан айырмаларын билетсиз да. Вот кыргыздар менен Корея менен окшоштугун эме конок кабыл меймандос. Ооба, меймандос да. Бирок азыр жаштар билбейм эме. Вот менин убагында уже меймандос эме тең болот да. Кореяда ушундай, Кыргызда ушундай. Жаштар азыр өзгөрүп кетти да. Ошондо билбейм. Меймандос. Айырмачылыктары көп эле. Албетте бирок кыргыздар алар эрки жүрөт да. Эркин жүрөт. Кыргыздар. Ооба, кыргыздар эркин жүрөт. Кореяда эркин жүрбөйт. Алар эме муну кылыш керек максат койгондо эркин жок да. Кыргыздар эркин бар. Муну койсо дагы эме жакпаса бул нерсе менин оюмча жакшы го, эркин жүргөнү. Сара эже, сиз убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушундай супсулуу болуп, туура тамактануу боюнча кеңеш берип жүрө бериңиз. Анда сизге эркин микрофон. Урматтуу элдер, супсулуу болуш үчүн туура ойлош керек, кубаныч менен жүрүш керек. Анан эме туура тамакты жеш керек. Туура тамактын эме жашылча көп жегиле. Анан көп кыймылдаш керек. Эң маанилүү маанай жакшы болуш керек. Ошол жакшы маанай менен кубаныч менен туура тамак ичип жүргүлүү. Супсулуу болосуңар. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип биздин убактыбыз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин саламатта туруңуздар.